боюнча жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы Токмок шаарында рейдтик иш-чарасын уюштурушту. Үстүбүздөгү жылдын 4-декабрь күнү жол коопсуздугун камсыздоо кызматы тарабынан атайын рейдтик иш-чарасы өткөрүлдү. Аталган рейд Токмок шаарында болду. Максаты албетте түшүнүктүү. Тагыраак айтканда, жол эрежесин бузган айдоочуларды жоопко тартуу. Сиз көрүп турган бул автоунаанын айдоочусу ичкендей акыбал жаратканынан улам текшерүүдөн өтүү үчүн наркологиялык бөлүмгө жеткирилди. Жок, сиз айдап келип токтоп чокпайсыз башта. Кандай болуп калды? Көрдүк. Мен айдап алмайсың. Ким айдап аны? Кана дос. Просто попросите. Ушул. Да, текшересиз. Прикрывала против тут. Ма, сиздин больницага барабыз. Жок. Жок, бир аз ичкем, анан машина айдап алмайсың. Азыр. Ал спирт ичимдигин колдонгонун өзү ооз эки айтты. Бирок дарыгерлер колуна аны текшерүү үчүн берген процедурасынан баш тартты. Айтымында жактоочусу жок анализдөө үчүн берилген нерсени аткарбайт. Андан соң гана унаасы убактылуу токтотулчу жайга тийиштүү документтер жазылып токтотулду. Авто жолуна чыкканыбызда бул силер көрүп турган машина токтотулду. Руль башкарган жаран өзү унаадан сыртка чыкты. Бирок өңү түсү спирт ичимдигин колдонгондой болгонунан наркологиялык бөлүмгө келип текшерүүдөн өткөрүлдү. Я отказался, остановился по первому требованию, сказал, что я выпил. Жыйынтыгында ичкендиги аныкталды. Kala bu üstü aydet. 18 kişilik. Tarık mına. Ayda olup kaçıp yürüt. Arıyor kaç. Toğuk. Kaç otan söz. Çağın beri kimle sögünöz sana? Kim sögünöz? Siz. Men sotkam жылуу алып kaç отпайсыңар? Kaçan? Мына мо байка соткам алып. Токтотулган айдоочулардын катарында мас абалында унаасын айдагандар утурлап кездешип жатышты. Айрымдары ал тургай ачыкча сүйлөп жиберип атты. Мен документimi алдым колума, правом алдым. Неге мен колум кайрап атсыңар силер? Sizin dokument. Соткамды жанатан бери жулуп алдыңар байка. Микрофондон мына мо байка жулуп алды. Силер эмне окуңар байка? Mercedes-Benz үлгүсүндөгү автоунааны башкарып бараткан жеринен токтотулган. Башкарып бараткан жерге эмес. Текшерилген учурда акырында. Мен токтоп турган жерден келип кармап. Биз алкоголь ичимдигин ичип алганга шек жараткан үчүн атайын алып келип экспертизадан өтөрдүк. Экспертизадан ичти деп далилденди. Кime? Жоқ тартыласың.
Бул жашыл түстөгү гольф үлгүсүндөгү автоунаа рейд учурунда мас абалда руль башкарып бара жатат деген шек менен токтотулган. Анын мас соосун тактоо иретинде наркология бөлүмүнө алып барып текшерүүдөн өткөрүштү. Натыйжада анын спирт ичимдигин ичкендиги аныкталып, тийиштүү протокол толтурулуп, унаа айып короосуна токтотулду. Бул ак түстөгү Lexus үлгүсүндөгү автоунаанын айдоочусу рейд учурунда патрулдук милиция кызматкерлери тарабынан токтотулду. Аны мас абалда руль башкарып бара жатат деген шек менен токтотушкан. Бирок ал мыйзамга баш ийбей, патрулдук милиция кызматкерлерине документтерин берүүдөн баш тартып, бир топко кайым айтышып турду. Анын мас соосун тактоо иретинде наркология бөлүмүнө алып барышты. Натыйжада анын спирт ичимдигин ичкендиги аныкталып, тийиштүү протокол түзүлдү. Чыктым, ишти айтып атам, иштим, арак иштим, 2 стакан ичкем арак. Андан соң унаа айып короосуна жеткирилди. облыстын жол кыймыл коопсуздук камсыздоо башкармалыгынын өздүк курамы тарабынан рейдтик иш-чара өткөрүлдү. Ошо кыска мөөнөттүн ичинде кызматкерлердин тарабынан 8 мас айдоочу аныкталып, ошонун баары азыркы учурда больница аркылуу өткөзүлүп, автоунаалар стоянка коюлду. Андан тышкары ошо бүгүнкү күндө кызматкерлер тарабынан ар кандай ошол эле жол эрежеси бузуу боюнча протоколдорун түзүлүп, жана келаткан дагы күндөрү ошондой рейдтик иш-чаралар өткөрүлөт. 2021 жылдын 6 декабрында Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети тарабынан Кылмыш жаза кодексинин 315-беренесинин 1-бөлүмүндө экстремисттик материалдарды даярдоо жана таратуу боюнча каралган кылмыштын негизинде катталган сотко чейинки өндүрүштүн материалдарынын алкагында Кыргыз Республикасынын Бишкек шаарынын 1-май райондук сотунун тергөө судьясынын санкциясынын негизинде Кыргыз Республикасынын тыюу салынган Хизбут Тахрир диний экстремисттик уюмунун активдүү мүчөлөрүнүн жашаган жерине тинтүү жүргүзүлдү. Жүргүзүлгөн иш-чаралардын натыйжасында Хизбут Тахрир медиа канатынын активдүү кызматкери 1997 жылы туулган жарандын жашаган жеринде Хизбут Тахрир уюмуна тиешелүү көп сандаган диний адабияттар, конспекттер, электрондук китептер, 9 уюлдук телефондор табылып алынды. Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети тергөө камак жайынын убактылуу кармоочу жайына киргизилип, жашы жете элек балдар ыйгарым укуктуу камкордук жана көзөмөлчүлүк органынын өкүлдөрүнүн катышуусунда текшерүү иш-чараларынан кийин мыйзамдуу өкүлдөрүнө жана жакын туугандарына өткөрүлүп берилди. Азыркы учурда сотко чейинки өндүрүш боюнча тергөө иштери улантылууда.